Саламатсыздарбы, түз эфирде жаңылыктар кызматы, студияда мен Айзада Тойгонбаева. Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Кыргызстанга иш сапары менен келди. Аны Ысык көл эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тосуп алды. Белгилей кетсек, эртең 23-июнда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун жетекчилигинде кыргыз-өзбек эки тараптуу кызматташуу боюнча биргелешкен өкмөттөр аралык комиссиясынын тар жана кеңейтилген курамда 12-чи отуруму болмокчу. Жыйындардын алкагында эки тараптуу кызматташуунун маанилүү багыттары каралып, документтерге кол коюлат. Ысык көл эл аралык форумунун жыйынтыгы боюнча резолюция кабыл алынды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Форумдун ишине дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүнөн келген көрүнүктүү окумуштуулар, жазуучулар, коомдук жана саясий ишмерлер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышып, бүгүнкү күндүн глобалдык чакырыктары, гуманизм, тынчтык, экологиялык коопсуздук жана маданияттар аралык диалог маселелерин талкуулашты. Кабыл алынган резолюцияда азыркы дүйнөдө күчөп жаткан геосаясий чыңалуулар, куралдуу кагылышуулар, климаттык өзгөрүүлөр, социалдык экономикалык теңсиздик жана технологиялык трансформациялар адамзаттын алдында жаңы милдеттерди жаратып жаткандыгы белгиленди. Резолюцияга ылайык Ысык көл форумун 4 жылда бир жолу Кыргызстанда өткөрүү, анын ишин координациялоо үчүн Бишкек шаарында туруктуу координациялык кеңеш түзүү жана форумдун эл аралык аброюн жогорулатууга багытталган демилгелерди илгерилетүү сунушталды. Салык төлөөчүнүн кабинет аркылуу соода тармагында патентти алуу боюнча жаңы электрондук кызмат ишке кирди. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Патентти тариздөө үчүн кабинет салык KG сайтындагы салык төлөөчүнүн кабинетине кирүү мүмкүнчүлүгүн алып, бир нече жөнөкөй кадамдарды аткаруу жетиштүү. Бул салык төлөөчүлөргө салык органдарына барбастан жана кезек күтпөстөн салык милдеттенмелерин аткарууга шарт түзөт. Соода тармагындагы патентти базарларда жана кичи базарларда, базардан тышкары жайгашкан соода түйүндөрүндө, булар дүкөндөр, павильондор жана күркөлөр жана башка соода объектилеринде иштегендер ала алат. Патент алуу тартиби тууралуу кеңири маалыматты салык кызматынын STI Gov.kg сайтынан же аймактык салык органдарынан алууга болот. Сугат суу жана ирригация системалары жаңыланат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акунбеков Дүйнөлүк банктын планета багыты боюнча вице-президенти Гуан Же Чен менен жолукту. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар Кыргызстандын келечеги үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон маселелерди талкуулашты. Атап айтканда, суу чарба инфраструктурасын модернизациялоо жана эскирген ирригациялык тутумдарды, арык жана каналдарды жакшыртуу, калкты коопсуз жана сапаттуу таза ичүүчү суу менен камсыздоо маселеси. Ошондой эле айыл чарба тармагын жана аймактарды туруктуу өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорду каржылоого өзгөчө көңүл бурулду. Эрлис Акунбеков Дүйнөлүк банкты өлкөдөгү стратегиялык реформаларды ишке ашырууда жана социалдык экономикалык өнүгүүнү камсыз кылууда негизги жана ишенимдүү өнөктөштөрдүн бири катары баалай турганын өзгөчө белгиледи. Жетөгүз районунда сугат системасын жакшыртуу иштери кызууланууда. Райондогу 5 айыл өкмөтүнө караштуу 51 айылдын эгин талааларын суу менен сапаттуу камсыз кылуу максатында суу башкармалыгы тарабынан жыл сайын бир катар маанилүү иштер аткарылып келет. Айтсак, заманбап технологияларды колдонуу менен каналдарды куруу жана жаңылоо аракеттери аткарылып жатат. Сугат суусунун айыл чарбасын өнүктүрүүдө ролу жана мааниси, Жетөгүз районундагы алгылыктуу аракеттер тууралуу кабарчыбыз Медербек Кеңешев айтып берет. Ак Кочкор айылында быйыл сууну коромжусуз жеткирүү максатында бетондук полотно технологиясы менен жаңы арык курулду. Мындай акма суу жоготууларын азайтып, айдоо аянттарына суунун үзгүлтүксүз жетүүсүнө шарт түзмөкчү. Суунун деген толук жетпей коромжо болгонуна байланыштуу себептен жерге аябай сиңип кетчү. Толук жетчү эмес суу аягына чейин. Мисалы 100 литр суу салсак, аягында бир 30-40 литр жетип калчу. Азыркы убакта болсо 100 литр салсак, где-то 95 литри полный жетип атат да. 5 литр болсо, испарение болсо дагы калган толук жетип атат дыйкандарга. Ошонусу аябай жакшы экен да. Дыйканда бул ыраазычылыгы чоң аябай. Коромсуз жетип атат, бат дагы жетип атат бул. Башынан суу салганда бир 1 саат, 1,5 саатта жетсе, азыр болсо бир 10 мүнөт ичинде жетип барат. Бат жетип атат да.
Жаңы курулган канал аркылуу Ак Кочкор айылынын тургундарынын эгин талаалары сугарылып, мындан тышкары Телекмет айылы суу менен камсыз болот. Жалпы узундугу 1 чакырымга жакын болгон бул канал 240 гектар сууга таянтын камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берет. Долбоордун жалпы баасы 10 миллион сомду түзмөкчү. Бул каналдан 2 айыл суу өтөт. Иншалла Телекмет айылы, Ак Кочкор айылы. Көптүгүн Ак Кочкор айылынын немеси бойла суу өтөт бияктан. 250 гектар общий. Бул бетонный полотно канал салынганда жакшы болуп калды. Суу сиңбей, убагы менен суу бат кетет экен. Ал эми учурда курулуп жаткан бул бетондук канал өлкөдөгү ири жана келечекке багытталган долбоорлордун бири болуп саналат. Долбоор өлкө башчысы Садыр Жапаровдун стратегиялык планына да кирген. Жаңы курулган каналдар аркылуу Арабел суусун Жууку дарыясына буруп, андан ары жаңы айдоо аянттарына суу жеткирүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Канал толук ишке киргенден кийин аймактагы кошумча жалпы 1252 гектар жерди сугарууга мүмкүн болсо, анын ичинен бул аймактан 530 гектар жаңы сууга таянтын өздөштүрүүгө шарт түзүлөт. Бул долбоор менен Кумтөрдүн жанындагы Арабел суусун бөгөп, Жууку дарыясына буруу иштери жүрүп атат. Андан сырткары Дархан тарапта каналдар курулуп келатат. Саруу тарапта каналдар курулуп келатат. Мындай кыскартып айтканда, бул жерде 3 чоң головной водозабор курулат. Баш аягы 38 километр бетондоо иштери жүрөт. Бул жерде лотоктор коюлат, акведуктар коюлат, селедуктар коюлат, щит заторлор коюлат. Эми жалпысынан айтканда бул долбоордун жалпы суммасы 1 миллиард сом тегерегинде. Курулуш иштери 2024-жылы башталган. Учурда иштер белгиленген график боюнча жүрүп, канал ушул жылдын 30-октябрында толук пайдаланууга берилери пландалууда. 3-канал участкасынан турабыз. Бул каналыбыз жалпы узундугу 9 километр 800 метр. Азыркы күндө жакшы коюлду. Бул 9 километр 800 метр канал курулган 530 гектар жаңы сууга жерлер болот. Бетондун маркасы B22,5 деп айтылат. Ошол марка 250 деп коет. Ошол коюлуп атат. Армированиясы бар. Арматура төшөлөт, арматура токулат. Канча жылга туруштук берет анда? Бул эми Кудай буйруса 50 жыл 60 жылга туруштук берет. Мындай эмелер азыр эч жерде коюла элек. Биринчи эле биз коюп атабыз. Процессте биз кылып атабыз да. 15 сантиметр калыңдыкта эч ким мындай прямоугольный канал кылган эмес. Бул долбоорлор аймактагы айыл чарбасынын өсүп өнүгүшүнө жана элдин эмгегинин үзүрүн арттырууга багытталган. Медербек Кеңешев, Нурдин Нурманбетов, Асылбек Касенов, Ысыкөл жаңылыктар үчүн Жети Көз районунан. Ал эми Бөкөнбаев айылында ичүүчү суу системасын жаңылоо иштери жүрүп жатат. Аталган курулуш иштери Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланып, жалпы баасы 4 миллион сомду түзөт. Учурда жумуштардын 80% аткарылып бүттү. Жазгүл Сатаева Бөкөнбаев айылынын кубанычын көрүп кайткан. Фрезаны сайсаңыз? Бүгүнкү күнгө карата суу түтүктөрүнүн басымдуу бөлүгү жаткырылып, жүздөгөн кудуктар монтаждалды. Көп жылдан бери эски система менен пайдаланып келген айыл тургундары кубанычын билдирип, курулуш иштеринин ийгиликтүү аякташын күтүүдө. Аябай жакшы жаңылыктар болуп атат. Эмне дегенде мына турбаларыбыз, турба түтүкчөлөрүбүз алмашып, мына бул биздин иштеп аткан балдарыбызга да рахмат, Алла ыраазы болсун, буларга дагы аябай сонун иштеп атышат. Түтүкчөлөр дагы аябай калың экен. Мурункудай аз биз түтүкчөлөр эмес, аз биз турбаларыбызга жанакындай эме кирип кетип, ушундай көйгөйлөр болгон бизде. Суу жок болуп, эми мына Кудай буйруса таза түтүкчөлөр келсе, буга жанакындай бак-сак, андай мындайлар арылабай жакшы болуп калат экен. Азыр 1956 жылы курулган суу системасын жаңылоо иштери кызуу жүрүүдө. Долбоор Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланууда. Жалпы наркы 184 миллион 908 миң сомду түзөт. Азыркы учурда 80% жумуш бүттү. 80% жумуштун ичинде биз колодистерди коюп атабыз. Колодистен тышкары 110 диаметрдеги трубаларды коюп атабыз. Трубанын сапатын айта кетсек, SDR 17 труба. Азыркы учурда бизде 4 бригада иштеп атат, 4 экскаватор, 2 хова, анан 4 бригада, 1 бригадада 7-8 кишиден иштеп атабыз.
Долбоор боюнча жалпы узундугу 58.600 метр суу түтүгүн тартуу каралган. Мындан тышкары заманбап технологиялар колдонулуп, жалпы 732 жаңы кудуктар орнотулат. Жакынкы күндөрү башкы суу топтоочу жайдын курулушу башталат. Мындан сырткары ушу Дүйнөлүк банк аркылуу азыр жаңы долбоор иштелип, башкы водозаборун долбоорго киргизип, жакынкы арада ошо тендерге жарыялоосун максат кылып турабыз. Бул ишти дагы кылганда кемчиликтер болбойт экен. Ушул кызыл линиядан чыгып кеткен тургундар менен маселелер жаралат экен. Ошолорду жылдыруу убактысы кичине кармап коет экен. Андан сырткары ошо эски түтүкчөлөр жарылуу болуп, ошол авариялык абалдардан дагы ошол биздин мөөнөтүбүз узарат экен. Ошол себептен ушул план боюнча ошо 26-жылдын март айларында деп пландалган. Азыр ушул убактысын ар кандай ушул ситуацияга жараша ушул жылдырууга туура келип жатат. Белгилей кетсек, бул суу системасы аркылуу Бөкөнбаев айылындагы 17 миңге жакын тургун таза суу менен камсыздалат. Курулуш иштери өткөн күздө башталып, быйылкы жылга толук бүткөрүү мерчемделүүдө. Жазгүл Сатаева, Данияр Акунов, Асылбек Касенов, Ысык Көл жаңылыктары, Тоң районунан. Ысык Көл облусунда дыйкандар үчүн маанилүү жаңылык. Эми жердин түшүмдүүлүгүн илимий анализ аныктайт. Жерди жана сууну көзөмөлдөө боюнча кызматтын облустук аймактык башкармалыгында топурактын курамын изилдөөчү заманбап лаборатория ишке кирди. Адистер талаадан белгиленген талаптарга ылайык үлгү алып, анын курамындагы азык заттарды аныктап беришет. Бул болсо жерге кайсы жер семирткич керек экенин так билүүгө, чыгымды азайтып, түшүмдү көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Теманы кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова улантат. Жердин берекеси анын курамында. Дал ошол курамды так аныктоо үчүн Ысык Көл облусунда жаңы лаборатория ачылып, дыйкандарга кызмат көрсөтө баштады. Бул раствор ушу бул калий болсо 0,23% калий бар, ошону көрөбүз. Азыр жасайсызбы? Жасап даярдап койгонбузда, муну просто көпкө убакыт кетет да, муну жасагычы. Азыр бул приборубуз 0,23 көрсөтүш керек. 23-24. Топурактын анализи атайын тартип боюнча жүргүзүлөт. Мисалы 3 гектар аянттан бир нече жерден 30 сантиметр тереңдикке чейин үлгү алынат. Үлгүлөрдү дыйкандын өзү эмес, атайын даярдыктан өткөн адистер чогултат. Изилдөө үчүн орточо 2-3 килограмм топурак жетиштүү. Сууну тазалап чыгарабыз. Растворлорду жасаганда ушу дистилленген суу менен гана жасайбыз, мындай крандан суу алып жасабайбыз, анткени табын дистилленген. pH'ты дагы дис воданын да аныктаганда pH'ын обязательно ченейбиз. 5,5-6 болуш керек да бул дис воданын pH. Эгерде бул pH көбүрөөк болуп калса, значит растворлордун баары туура эмес болуп чыгат. Результатыбыз вообще туура эмес чыгат. Текшерүү иштери күзүндө жана жазында жүргүзүлөт. Лабораторияда топурактын курамындагы негизги азык элементтер, анын ичинде өсүмдүктүн өсүшүнө түздөн түз таасир этүүчү азоттун көлөмү заманбап жабдуулардын жардамы менен аныкталат. Биздин Ысык Көл областыбыздагы жалпы дыйкандарыбыздын, ошонун ичинде бизге үрөн өндүрүп аткан үрөнчүлүк чарбаларыбыздын баардыгынын муктаждыгы болгон. Анан буга чейин мындан 2 жыл, 3 жыл мурун бул жерде койка, ушул органикалык продукция өндүрүү боюнча койка проектиси долбоору иштеген. Ошол койкадан проекттин негизинде ушул топурактын анализин ала турчу оборудованияларды, ушул тетиктердин баардыгын алып берип, лабораторияны дагы тийиштүү деңгээлде ремонттоп, баарын уюштуруп берген да. Андан кийин бул дагы бир объективдүү, субъективдүү причиналардын негизинде бул иш-чаралар бүгүнкү күнгө чейин ошо органикалык департамент тарабынан аткарылбай келген. Анан биздин жогору жакта министрлик тарабынан, департаменттер тарабынан ошо колго алынып, биздин ушу өсүмдүктөрдү коргоо карантин департаментинин демилгесинин негизинде анан ушул иш-чараларды кыргыз стандарттан өткөрүп, баардык тийиштүү иш-чараларын аткарып туруп, бүгүнкү күндө ушу ачылуу иштерин кылып атабыз. Анализдин жыйынтыгы 2 сутканын ичинде даяр болуп, дыйканга жеринин абалы тууралуу толук маалымат берилет. Натыйжада кайсы аянтка кандай жер семирткич берүү керектиги, кайсы өсүмдүк жакшы өсөрү жана түшүмдүүлүктү жогорулатуу үчүн кандай чаралар зарыл экенин так көрсөтүлөт. Лабораториянын ачылышы менен дыйкандар
ошол топурактын состояниясын билет, кайсыл минералдык жер семирткич сепкенин билет, анан кандай айыл чарба культурасын сепкенин алдын ала билет да. Бул дыйкандын өзүнүн чөнтөгүнө пайда, экономикалык жактан да аябай бир чоң пайда алып келет да. Адистердин айтымында мындай кызмат жерди туура пайдаланууга, ашыкча чыгымдарды кыскартууга жана айыл чарба өндүрүшүнүн натыйжалуулугун арттырууга жардам берет. Бул лаборатория жок кезде биз буга чейин эч кандай анализ жок эле, болжолдоп эле тигини деле чачып, муну деле чачып, тигил айтса, бул жакшы экен деп эле чачып жүрчү элек. Анын баары чындыгында мындай туура эмес да. Может, та жердин тузу аябай көп болсо керек. Анын үстүнө биз тузду кошуп эле ушинтип келатканбыз. Эми Кудайга шүгүр, мына лаборатория болгондон ушул жерге анализ тапшыралы деп мына күз келгенде Кудайым буйрса, ошондо бияктан атайын адис барат экен, ошонун баарын тең биз эме кылып беребиз. Анан жакшынакай чындыгында анализи жок. Бир полядан бир жакшынакай урожай алыш кыйын да, түшүм болбойт. Анткени деген жанакыдай туура эмес иштерди жасайбыз, жакшы болбой калат. Анан ар кайсы погодага шылтылабыз, тиге буга иши кылып көрүнгөн немеге шылданып эле баягы пендечилик кылып келатабыз да. Эми лаборатория болсо Кудайга шүгүр жакшы болот деп мен үмүттөмүн. Эми Ысык көлдүн дыйкандары үрөн себүүдө мурда жеринин мүмкүнчүлүгүн илимий негизде баалап, мол түшүм алууга дагы бир кадам жакындады. Анткени бүгүнкү күндө мол түшүмдүн башаты сапаттуу үрөндө гана эмес, жердин курамын туура билүүдө. Нуржан Дөткулова, Батыр Абиев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктар үчүн Каракол шаарынан. Ак Суу районунда социалдык объектилердин саны дагы көбөйөт. Быйыл Асанабил коомдук фонду тарабынан район аймагындагы бир катар маанилүү курулуштар башталып, аялардын айрымдарынын пайдубалы түптөлдү. Фонддун өкүлдөрү жеринде болуп курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышып, жаңы объектилерге мезгил кутучаларын салышты. Алтынай Рыспай кызы райондогу ири долбоорлордун ишке ашырылып жаткандыгын жеринен кабарлайт. Ак Суу районунда Асанабил коомдук фонду тарабынан бир катар социалдык объектилердин курулушу жүрүүдө. Фонддун өкүлдөрү райондогу курулуш аянтчаларын кыдырып, аткарылып жаткан иштер менен таанышышты. Алгач Ак Суу райондук психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде болушту. Учурда оңдоп түзөө иши жүрүп жаткан мекеме жакынкы 3 айдын ичинде толугу менен пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Бүгүнкү күнү биздин Асанабил фонду аркылуу ушул биздин мекеме толук капиталдык ремонттон өткөргөн жатат. Биринчиден 3 этаждан турган 2 корпус бүтөт. Андан кийинки бул жерде сиз көргөндөй ашкана бар. Андан кийин сырткы ажаткана болот дагы. Ошо менен бирге биздин ушу күзгө чейин буйрса да атат, толук бойдон капиталдык ремонттон өткөрө турган болуп атат. Ушул адамдар бизге бүгүнкү күндө чоң иш жасап берип атат деп ойлойм. Ушу иштерине ийгилик болсун. Биздин кызмат алуучулар ушу аябай сүйүнүп атат баардыктен. Биздин кызматкерлер тоже канча жылдан бери күткөн ремонтубуз буйрса быйыл боло турган болуп атат. Имарат жаңыланында бизде азыр 250 кызмат алуучу сүйүнүп турат. Андан кийин 100дөн ашык кызматчылар бар. Андан соң өкүлдөр Хан Теңри айыл аймагына караштуу Ичке Жиргез айылындагы Истамбеков атындагы жалпы орто билим берүү мекемесинин абалы менен таанышышты. Аталган мектеп 1960-жылы курулуп 3 корпустан турат. Буга чейин мектепте спорт зал болгон эмес. Пайдубалынан жарака кетип, полдору чирип, окуучуларга кооптуу боло баштаган. Жолугушууда билим берүү мекемесинин имаратын жаңылоо жана жаңы курулуш иштерин жүргүзүү маселелери талкууланды. Хан Теңри айыл аймагында 10 айыл бар. 10 айылда ушу Ичке Жиргез биздин эң чоң айылдардын бири. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жер Ичке Жиргез айылындагы мектеп 3 корпустан турат. Спорт залы жок. Мына биз ушу мектеп 60 жылдан бери ушундай эски абалда. Азыр биринчи, экинчи корпусу уже такыр жарабай калган да. Мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай бул щитовойду мурда жапканбыз. Экинчиси уже жылда грибок басып, полдордун баары, стенанын баары жаңы мектепке муктаж болуп турганбыз да. Азыр бүгүнкү күндө ушу Асанабил фонду тарабына колдоосу менен мына азыр көрүп жатышат. Анан булар да азыр келечекте ошо жаңы заманбап мектеп куруп берүү алдында турушат да. اليوم في
مدينة أقصو في Мен азыр ак суу районунда жүрөм. Өзүңүздөр көрүп жаткандай ак суудагы аялдардын психоневрологиялык мекемесинин капиталдык ремонту башталды. Мектептер тууралуу айта кетсем, Кыргызстан боюнча 1,5 миңден ашык долбоорду ишке ашырдык. Алардын арасында 100дөн ашык мектептер бар. Бул мектепти да артыкчылыктуу долбоорлордун катарына киргизип, жакын арада курулуш иштерин баштайбыз. Акыркы 10 жылдын ичинде өлкөгө жалпы суммасы 20 миллион доллардан ашкан инвестиция тартылган. Анын 3төн 1 бөлүгү билим берүү тармагын өнүктүрүүгө багытталган. وفي الرعاية الصحية وفي بناء المراكز الصحية والمستشفيات. Мындан тышкары фонддун өкүлдөрү Нововознесеновка айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жаңы имаратынын курулушуна мезгил кутучасын салышты. Буга чейин имарат 1980-жылы курулуп, учурда эскилиги жеткен. Белгилей кетсек, учурда Асанабил фонду тарабынан райондо дагы 2 медициналык мекеменин курулушун жүргүзүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ак Суу районунун Бозчук айылында ilgari Союз кезинде 100 койкалык оорукана болчу, бирок Союз кургандан кийин имараттары авариялык акыбалга түшүп келген. Бул заман талабы болчу, салынышы турганчы. Бул жерде үй-бүлө дары тобу бар. Ал жерде бизде 8 орунду күнүзүк керебеттер бар. Биз тез жардам бөлүмү бар да, анан бул абдан бизге керек болчу. Азыр бул деген азыр бизге арабтар тарабынан салып берет, Асанабил фондусунун тарабынан салып берет. Бизге 2 кабаттуу болуп, асты болсо бияктыкы кабыл алуу бөлүмү болот, үстү болсо жана жатканга дарыланганга шарт түзөт да. Жалпысынан Асанабил коомдук фонду тарабынан Ак Суу районунда социалдык багыттагы бир катар маанилүү долбоорлор ишке ашырылууда. Жаңы медициналык мекемелердин курулушу жана билим берүү объектилерин жаңылоо жергиликтүү тургундардын жашоо шартын жакшыртып, сапаттуу кызматтарга жеткиликтүүлүктү камсыздоого өбөлгө түзөт. Мындай демилгелер райондун социалдык инфраструктурасын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошууда. Алтынай Рыспай кызы, Салтанат Сарыкеева, Мадина Бакирова, Скөлө жаңылыктары үчүн Ак Суу районунан. Кыргызстандык студенттер Азербайжанда акысыз окуй алышат. Кыргызстандын жарандары үчүн 2026-2027 окуу жылына карата Азербайжандын жогорку окуу жайларында бакалавриат программалары боюнча билим алууга 5 гранттык орун бөлүндү. Агартуу министрлигинен билдиришкендей, бул мүмкүнчүлүк 2024 жылдын 24 апрелинде түзүлгөн Кыргызстандын министрлер кабинети менен Азербайжандын өкмөтүнүн ортосундагы билим берүү жана илим жаатындагы кызматташуу жөнүндө макулдашуунун алкагында ишке ашырылууда. Чакан айылдан ири ийгиликке карай жол. Ак Суу районунун Кызыл Кыя айылындагы мектеп жамааты өз эмгегинин үзүрүн көрүп, кубанычка бөлөнүп турган чагы. Аталган билим уясынын бүтүрүүчүсү Элеонора жалпы республикалык тестирлөөдөн 208 балл алып, мектеп тарыхындагы эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бирин камсыздады. Айылдык мектептен билим алган бүтүрүүчү мыкты жыйынтыктардын катарына кирип, айылдаштарынын сыймыгына айланды. Бул Элеоноранын жашоосундагы эң кубанычтуу көз ирмемдердин бири. Анткени ал жалпы республикалык тестирлөөдөн 208 балл алып, өзү билим алган мектеп тарыхында эң жогорку көрсөткүчтөрдүн бирин камсыздады. Анын ийгилиги мектеп жамаатынын көп жылдык эмгегинин жыйынтыгы болуп, мугалимдердин, ата-энелердин жана айыл тургундарынын кубанычын арттырды. Мындай кубанычтуу күндү турулай жалпы республикалык тестирлөөдөн жакшы көрсөткүчкө жеткен дагы бир катар окуучуларга сертификаттар тапшырылды. Ал эми мындай жетишкендиктер башка окуучулар үчүн дагы үлгү болору белгиленди. Салтанаттуу түрдө ушул сертификаттарды тапшыруу аземин өткөрдүк. Себеп дегенде ушул биринчи жолу 208 балл алган окуучубуз болду. Анан башка окуучуларыбыз да жакшы, 160, 170, 180ге чейин, буга чейин эң эле жогорку балыбыз 198ге жеткен. Анан 200дөн качан алабыз деп атканбыз. Эми буюрса кийинки жылдарга дагы окуучуларга, башка окуучуларга да стимул болсун деп биз ушундай салтанаттуу иш-чараны уюштуруп, окуучуларга дагы ушундай жакшы маанай тартууладык. Азыр балдар билимге жакшы кызыкпай атпайбы? Ошол учурда жакшы кызыктыруу максатында дагы мугалимдер көп иш-аракеттер жасап атабыз. Анан мындай балл алуу биз үчүн аябай чоң сыймык да болду. Элеоноранын бул ийгилиги айылдык мектептерде дагы сапаттуу билим алууга жана чоң ийгиликтерге жетүүгө мүмкүн экенин далилдеди. Бүтүрүүчүнүн айтымында ал тестирлөөгө даярдануу үчүн кошумча окуу борборлоруна же атайын курстарга кайрылган эмес. Мектеп мугалимдеринин колдоосу жана өзүнүн тынымсыз аракети менен гана даярданып, жогорку жыйынтыкка жетишкен. Сайтка кирдим, өз данныйларымды жазып, паспортумдун номерин жазып, талондорду жазсам эле чыкты, бирок мен карай алган жокмун. Телефонду деген ылдый каратып болуп деген бир жарым саатта жүрдүм да. Анан жүрүп такыр карай алган жокмун. Анан карасам 208 балл экен. Анан
биринчи эле ыйладым, аябай ыйлап анан жеңеме бардым. Жеңем дагы ыйлап, башкалар дагы үйдөгүлөрүм баары ыйлап, абдан кубануу болду да менде. Бир гана 11 класста даярдануу эмес, кичинекей кезиңен баштап жакшы окупсаң эле андай жакшы жыйынтыкка жете аласың. Жакшы кубанычта болуп атам, аябай кубанып атам. Бул кичинекей чагынан аябай жакшы чоңойду, мектепти кармап эле жүрдү. Бүгүн бул эжейлерине рахмат. Эжейлери ушу даражага алып келип, бул сертификатты бүгүн кубанычтабыз. Мындай жетишкендик мектептин башка окуучуларына дагы дем берди. Алар дагы келечекте терең билим алып, жогорку жыйынтык көрсөтүүнү максат кылып жатышканын айтат. ЖРТдан бийик баа алган ага эжелер чыкты. Мен аларды көрүп өтө кубандым. Мен дагы ЖРТдан жакшы окуп, эгерде азыртадан 11 класска чейин жакшы окусаң, ЖРТдан көптөгөн жакшы бааларды алат экенсиң. Эми мен дагы жакшы окуп, ЖРТдан жакшы баа алсам деп алышты каалайм. Учурда Кызылкый айылындагы мектепте жалпы 216 окуучу билим алат. Быйыл билим уясын 11 бүтүрүүчү аяктады. Мектеп жааматы алдыда дагы билим берүүнүн сапатын жогорулатып, окуучулардын жетишкендиктерин арттырууну максат кылууда. Айнура Достукбекова, Батыр Абиев, Асылбек Касьянов, Ысык көл жаңылыктары. Жети Өгүз районунун Дархан айылында улуу ата мекендик согуштан кайтпай калган жоокерлердин жаркын элесине арналган китептин бет ачаары өткөрүлүп, согушта курман болгондорго эстелик тургузулду. Иш-чарага расмий өкүлдөр жана жергиликтүү тургундар катышты. Китепти Дархан айылынын 90 жаштагы ардагери жазган. Жанара Сагындыкова китептин бет ачаарынан сюжет даярдаган. Дархан айылында өткөн иш-чарада ардагер Садырбай Мукамбетовдун жаңы эмгеги коомчулукка тааныштырылды. Китепте кан майданга аттанып, мекен үчүн курман болгон жоокерлердин өмүр жолу жана көрсөткөн эрдиктери баяндалган. Бет ачар аземине Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кеңешчиси, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, айыл тургундары катышты. Катышуучулар согуш жылдарында баатырларча салгылашып мекен үчүн жанын берген жоокерлерди эскеришти. Дал ушул күнү жоокерлердин ысымдары ыйгарылган эстеликтин дагы бет ачары болду. Жоокерлерибизди эскерип, бүгүн ушу тарыхтын барактарына кайра жазылып отурат. Ошол бүгүн эскерип күндөр болуп турат. Бул жерден орус элчилигинин дагы чоң ыраазычылык айтып бериш керек. Булар ошол Россиядагы артиктерден ошол бааны көтөрүп, тастыктап берип, бүгүн ушу жаңы ушул өтүп кеткен согушчунда аты чыкпай калган биздин аталарыбыздын ушул китебин жазылып, ушул китеби бүгүнкү күндө ошол мынакей элге таратылып, жакын туугандарында өзүм ушул айылданмын. Биз дагы ушу эски сыртта турган ата бабаларыбызды биз да билген эмес экенбиз. Мынакей бүгүн ушу билип, эметип, канча деген ата баба согуштан катышканын бүгүн ушу жумгай ушу Дархан эл жакшы билип атат. Мындай эмгектер тарыхый эс тутумду сактоого жана жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоого чоң салым кошоору белгиленди. Эл журт, ага туугандар, ыраазымын. Ушул китепти күткөнүмө, ушуну чыгарууга аракет кылганыма көп жылдар болду. Бүгүн оюм ишке ашып, эл журттун колдоосу менен моминтип, жаркырап жайнап оюмду ишке ашырып отурасыңар. Рахмат туугандарым, ага туугандарым. Бүгүнкү күндө Мукамбетов Садырбай ата, Мукамбетов Урмат ага ошолордун өз майы менен, акысы менен ушунча деңгээлде, ушунча даражага чыгарып аткан ошол кишилер ошолорго жалпы Дарханда 4 туру бар. Битибас, Күрүчбек, Ак Көп, Тойчу, мына Бореке боз үйдүн баарын ушул 4 турунун 4 атанын балдары тигип уюштуруп өкмөттүн деңгээлиндеги иш-чаралар болуп өттү дейм бүгүнкү күндө. Автордун айтымында китепти жазууда архивдик материалдар жана жергиликтүү тургундардын эскерүүлөрү пайдаланылган. Эмгек согуштан кайтып келбей калган мекендештердин элесин түбөлүккө сактоого арналган. Кыргызстан
Кыргызстан улуу жеңишти камсыздоого чоң салым кошкон аймактардын бири болуп турган. Согуш жылдарында республикага 38ден ашуун өнөр жай ишканасы эвакуацияланып көчүрүлгөн. Кыргызстандыктар фронтко ар тараптуу жардам көрсөтүшкөн. Аймагында көптөгөн аскердик госпиталдар уюштурулуп, жарадар жоокерлер дарыланышкан. Медициналык кызматкерлердин күчүрмөн эмгегинин аркасында жарадарлардын сакайып кетүү көрсөткүчү да жогору болгон. Кыргызстан тылдагы ишмердүүлүгү менен фронттун бекем таянычына айланган. Тарых күбө архив далилдеген китептин чыгарылышы. Мындай жазуу китептеринин калтырылышы бул биздин келечек муунга болгон өтө чоң белек. Анын дагы бир өзгөчө жагы ушул китептин автору өзүбүздүн айылдашыбыз, өзүбүздүн аксакалыбыз атабыз Садырбек Абдрахманов атабыз экендигинде жана анын ушул эмгектик 90 жашка чыгып жараткандыгында. Кан майданда баатырларча салгылашып, кичи мекенге кайтпай калган жоокерлердин эрдиктери Дархан айылындагы маданият үйүндө бул күн эскерилди. Китептин бет ачарынын соңунда авторго ыраазычылык билдирилип, согуш изелесине арналган эскерүү иш-чарасы ийгиликтүү жыйынтыкталды. Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Асылбек Касенов, Жети Өгүз району. Спорт аркылуу бекемделген достук. Жети Өгүз айылында Кыргызстан, Казакстан, Россия жана Өзбекстандын 12 жашка чейинки өспүрүм балбандары грек-рим күрөшү боюнча күч сынашты. Мелдештин негизги максаты жаш муундардын достугун чыңдап, мамлекеттер аралык ынтымакты бекемдөө. Мындан ары бул турнир 4 өлкөдө кезек-кезеги менен өткөрүлүп туруусу пландалууда. Теманы кабарчыбыз Нуржан Дөөткулов улантат. Касиеттүү Ысык көлдүн койнунда жайгашкан Жети Өгүз районунун Жети Өгүз айыл аймагына караштуу Жети Өгүз айылында эл аралык деңгээлдеги маанилүү спорттук иш-чара өттү. 4 мамлекеттин Кыргызстан, Казакстан, Россия жана Өзбекстандын 12 жашка чейинки өспүрүм балбандары грек-рим күрөшү боюнча күч сынашып, спорт аркылуу достуктун, ынтымактын жана биримдиктин үлгүсүн көрсөтүштү. Жакшы эми биздин ушу өткөзүп аткан мелдеште эң биринчиси ушу биздин өзүбүздүн достук эмеде өткөзүп атабыз. Ушу биздин жаштарыбыз кийинки поколение бири бирин таанып спорт менен баягы ынтымакта болуп деген ушундай эмеде жүргүзүп атабыз буюрса. Бул турнирибиз дагы 2 күнгө созулат. Бүгүнкү 3 күн болот. Кечегине салмагын текшерүү 1 күн болду. Кечегине келишип, анан бүгүн ушу башталды турнирибиз. Анан эртең Кудайым буюрса, ошону жакшынакай кылса жок жакшы финалдарын өткөзүп алабыз деп атабыз. Агай булар менен сыймыктанабыз. Агайда талбай эмгектенет. Бир 80дей 90дой баланы тренировка кылдырат. Биздин ата-энелерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы ушул агайын ээрчип көп жерлерге бардык, көп жерлерге. Кыргызстанды бүт кыдырдык. Ошол мындай бизди ата тренер деп коет. Рахмат ушул агайына да күнү-түнү мына тренировка жасатып, Алла разы болсун, мына балдарды ушинтип өсүрөт. Мелдештин негизги максаты жаш спортчулардын чеберчилигин арттыруу менен катар мамлекеттер аралык алаканы бекемдөө, келечек муундардын достугун чыңдоо болуп саналат. Күрөш килеминде жеңиш үчүн таймашкан жаш балбандар атаандаштык менен бирге өз ара сый урматты, спорттук маданиятты да даңазалашты. Кыргызстанны Жети Өгүз Өзбекстандан 10 бала алып келдим. Буга чейин Балыкчы шаарында грек-рим күрөшү өткөрүлдү. Ал жактан 2 жана 3 орундарды алышты. Бүгүн дагы жакшы ниет кылып турабыз. Ийгиликтерди багындырып, орун алганга машыктыруучу катары абдан балдарым үчүн күйүп, жүрөгүм толкунданып турат. Буюрса жакшы ийгиликтер менен мекенибизге аман-эсен кайтып алсак деп тилеп турабыз. Бардыгына ак жол. Уюштуруучулардын айтымында бул мелдеш мындан ары салттуу түрдө өткөрүлүп, жыл сайын кезек-кезеги менен Кыргызстанда, Казакстанда, Россияда жана Өзбекстанда уюштурулуп турат. Мындай демилге 4 элдин ортосундагы ынтымакты дагы да бекемдеп, жаш спортчулардын эл аралык тажрыйба топтошуна кеңири мүмкүнчүлүк түзөт. Бул турнирдин тарыхын айтып кетсем, Ысык көл достук оюндары деп 2-жыл өтүп атат. Ошол жакшы деңгээлде өткөн. Анан эмне ушул чет өлкөдөн Россия, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Эстония келген. Мында келе албай калыптыр. Негизи Кыргызстандын булуң бурчтарынан жаш балбандар келип катышып атышат. Экинчиден бияктан биздин Жети Өгүз айыл өкмөтүнө, Жети Өгүз 3 жашына, облус спорт комитетке, анан эң биринчи очередь ушул балдардын ата-энелерине мен да катышып аткан. Терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Мынакей ушул турнир жылда өтүп, агайыбызга чоң рахмат. Жылда өткөрүп,
ошондой эле агай айтып кеткендей ата энелерге, жетеги жаштарга баары колдоо мыктан алып, колдоп чоң рахмат. Ошондой эле ушул агай трёнка кылдырган жигиттер, призер Азия бар, чемпионат Киргизиядан алган балдар бар, агайдын спорт школдарына көп балдар окуп атат. Агайга да чоң рахмат. Достуктун алтын көпүрөсүнө айланган бул мелдеш келечекте дагы миңдеген жаштарды спортко үндөп, мамлекеттер аралык кызматташтыктын жаркын үлгүсү болуп кала бермекчи. Нуржан Дөөткулова, Асылбек Касенов, Ысык-Көл жаңылыктар үчүн Жети Көз районунан. Шашылыш билдирүү өлкөнүн тоолуу райондарында сел жүрүшү ыктымал. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 22 июндан 25 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектеринде райондарында сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Ушуну менен жаңылыктардын кечки чыгарылышы соңуна чыкты. Сак болуңуздар, саламатта калыңыздар.